Ар бир кыргыз жигити үчүн ата мекенин коргоо атуулдук парз. Андыктан дал ошол милдетибизди аткаруу максатында телеканалыбыздын мырзалары Араван чек ара заставасына аскердик кызматка келдик. Арабызда операторлар, кабарчылар жана теле алып баруучуларыбыз да бар. Армияга жаңы келгендерге салт боюнча нан ооз тийгизилип, андан ары мындагы тартиптер боюнча түшүнүктөр берилди. Жолдош капитан Араван чек ара заставасына жаңы өлдүк курам келди. Араван чек ара заставасынын биринчи командир бөлүгү сержант филиал. Молмактар жолдош чек арачылар. Болор. Герой катыра. Болор. Карегимде мекен чеги дегенде биз мекенибизди көздүн карегиндей сакташыбыз керек. Ата-энелерибиз, жалпы кыргыз элибиз, бир туугандарыбыз Кыргызстан жарандарын тынч жашаш үчүн бул жерде тартип, аскердик тартип, жарандык жашооңорду унутушуңар керек. Бул жерде тога буйруктун негизинде аткарабыз. Эртең менен 6-да туруу болсо, кечинде 22:00-дө жатуу. Ошонун ортосунда бүт калган иш-чаралар алып барылат. Мына ушинтип биздин каналдын кызматкерлеринин бир күндүк армиядагы жашоосу башталды. Мындан ары бардык кызыктар алдыда бизден алыстабаңыздар. Катары менен тизилип турган кесиптештерибиз өздөрүнө тиешелүү аскердик кийимдерин алууга кезекке турушту. Бардыгында эле аскердик кийим кимге кандай жарашат болду экен деген суроо болуп жатты. Анан дагы аскерге жаңы келген жигиттердин чачтарын алуу керек. Анткени бул армиянын талабы. Бүт барын өлгө алынат, чтобы кармалбаш үчүн. Эгерде кармалып калса, өзүнө жаман болуп калышы мүмкүн да. Күрөшүп бирдеке Күрөшүп эмне кылганда кармалбаш керек чачтар. Бир жыл бою ушинтип алынып турулабы тез-тез? Бир жыл бою ушундай алынып турат. Аскердик уставка ылайык жигиттерге сакал коюуга мүмкүн эмес. Ошондуктан биздин эфирдик режиссер Кубаныч Исмаиловго сакалын алууга туура келди. Ушинтип аскердик кызматтын шарты боюнча сакалды алууга туура келип атат. Ошентип биздин каналдын кызматкерлери жоокерлер жашай турган казармага киришти. Застава башчысы мындагы эрежелер жана талаптар боюнча тааныштырып өттү. Жолдош жаш жоокерлер, баарыңыздарга орун берилди. Кызмат учурунда ушул жерде жатасыздар, бириңиздердин ордуңуздарга жатпайсыздар. Дайыма таза кармаш керек жатакананы. Түшүндүңөрбү? Жаңыдан аскерге келген жигиттерибиз аскердик кийимдерин кийип көрүшүп, бирөөсүнө чоң болсо, башкасына тар келип атып, акырындап жоокердик турмуштун башталышына көнө башташты. Алардын жагдайларын өздөрүнөн угуп көрөлү. Жакшы, азыр берсаңыз бири-бирибизге батпаган экен. Ошону алмасын. Марат, сен не кемчилик не болуп атат? Азыр кемчиликтери секин бири-бирибиз менен алмаштырып атабыз. Кандай болуп атат кийим кийүү, аскердик жашоо? Аскердик жашоо мына бүгүн башталды. Азыр мына формаларды кийдик буюрса. Азыр жака тиккенге даярданып атабыз. Баягы зимний дейт, азыр бизге көргөзүп берет. Ошол көргөзгөн тартипте жакасын зимний, летний болуп бөлүнөт экен. Ошол тартипте тигебиз деп даярданып атабыз. Аскерге келген ар бир жигит өзүнүн кийиминин жакасын өзү тигүүсү керек. Бул жоокерлерди тазалыкка үйрөтүп, бир чети өз алдынча ийне колдонгонду өздөштүрүшөт. Коюлган талап боюнча ак жаканы 3 мүнөттө тигип бүтүрүү керек. Жолдош жаш жоокерлер, жолдош чек арачылар. Бул деген патчыва, бул деген 3 мүнөттө тигиш керек. Кышкы учурда ушундай тигилет ак жака. Бунун 3 мүнөттө тигүүбүздүн себеби тез жана таза тыкан жүрүшүңөр үчүн, жакаңардын кир болбоштугу үчүн. Жип сайылган жеринен кайра бул жеринен сайылып чыгарылат.
кызмат өтөгөнү келгенде бүт нерсени өзүң кылган туура келет экен. Азыр эртеден келип эле өзүң мындай тыкан алып жүрүп жада калса ушу жака кийимдериңе чейин өзүң тигип, ал да бизде азыр дагы кандай кыйынчылык деп деле айтсак болбойт. Эми кандай кызыктар бүтүп атканын эми чогуу көрөбүз. Жоокердик турмуштун биринчи күнүндө кесиптештерибиз мындагы жашоого бир аз үйрөнүшүп калышты. Кечки саат 22. Жатуу убактысы болгондуктан баары керебеттеринен орун алып, таттуу уйкуга кетишти. Аскердик тартип менен бардык жоокерлер эртең мененки саат 6-да ойгонушу керек. Азыр биздин кесиптештерибиз бардыгы таттуу уйкуда жаткан учуру. Ойгонуу убактысы болгонуна байланыштуу Застава нөөмөткери азыр биздин кесиптештерибизди ойготмокчу. Застава, тур! Тур, баспастан кыймылда. Кийиниш жаңы көрүп аткан үчүн бир аз кыйыныраак болду. Негизи тартип боюнча жоокерлер 45 секундада кийинип болуусу шарт. Биздин жигиттер да ыкчам аракет менен бат эле кийинүүгө жетишишти. Азыр эми кийинип атам, бир мүнөт болду мен кыймылдап атканым. Кандай болот атат аскердик жашоо? Жакшы. Мен келгенде эле сездим ушул аскердик жашоо. Өзүм мындай аскерде кызмат кылып аткандай. Оң эле тактым азыр. Жоокерлер ойгоноору менен эле эң алгач таңкы көнүгүүлөрдү аткаруу үчүн аянтчага чыгышат. Мындай көнүгүүлөрдү аскерлер эле эмес, ар бир адам жасап турса, кан айланууну жөнгө салып, ден соолукта чың болот. 1, 2, 3, 4. Учурда эртең мененки көнүгүүлөрдү жасап бүтүштү, эми кезек турникке тартынууда. Оңгай, бөл. Адамда. Ордуңда. Тартынууга. Катардагы жоокер Шарамдин уулу. Катардагы жоокер Исмайыл. Катардагы жоокер Деканов. Аскерлер казармага кирип, жаткан жерлерин бир сыйра иреттеп, андан ары бет жууп, сакал муруттарын алышты. Жүздөн. Төс тур. Оң. Түрү менен кадам. Эртең мененки тамактануу учуру да келди. Адатта жоокер турмушунда тамактанууга баратканда дал ушинтип ыр менен барышат. Бул салтты биздин кесиптештер да унутта калтырбай аткарышты. Эртеден бери телеканалыбыздын мырзаларынын курсактары ачканбы, айтор тамактанууга катуу киришишти. Албетте мурда ичип көрбөгөн армиянын тамактары. Ичкенге татуу компоту жигиттерге жакты окшойт, өздөрүнөн сурап көрөлүчү. Тамактар. Алла аябай сонун экен. Май менен нан. Тамактар абдан даамдуу. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул жерден келип жасап алдык. Чек ара заставаларында негизинен тамактын ар түрдүү түрлөрү менен азыктандырабыз. Түшкү тамактануусуна биринчи, экинчи салат,
Булочка, котлеттер берилет. Кечкисине дагы ысык тамак. Анан дагы бир айтчу нерсе, бул чегара кызматында түнкү нөмөттөргө дагы кошумча тамак берилет. Мындагы компот, кыям жана башка жер жемиштерден даярдалган азыктарды жайкысын жоокерлер өздөрү кышкыга даярдап алышат. Рахмат. 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 Алла чегарачылар, бүгүнкү биздин өтүлүүчү сабак бизде болгон куралдардын түрлөрү жана автомат Калашниковду кандай колдонуунун эрежелерин жөнүндө болчу сабагыбыз, өтүлүп турган сабагыбыз. Бул курал автомат Калашников 1974 жылы орус инструктор тарабынан кабыл алынган. Араван чегара заставасында жоокерлердин аскердик билимин жогорулатуу максатында тактикалык, курал үйрөтүү жана коомдук мамлекеттик даярдык боюнча сабактар өткөрүлүп турат. Күн сайын 3 түрдүү сабак болуп, мындагы сержанттар жаш жоокерлерге сабак өтүшөт. Негизде бизге ушул куралдуу күчтөрүндөгү кандай куралдар бар, анан кийин негизде жоокерлер, жаш жоокерлер кандай куралдарды колдонот. Мисалы мына автомат Калашниковда кандай колдонушат, бунун мүмкүнчүлүгү, анан кийин чачып жыйноо кандай чачып жыйналат, мына ушул түшүнүк берди. Бизде жакшы эле түшүнүк болду негизи. Мен жакшы эле түшүндүм. Бүгүнкү сабакта жоокерлерди даярдоо боюнча негизинен биз куралдардын түрлөрү боюнча анан алардын мүнөздөмөсүн кеңири таанышып биле алдык. Мына сырткары анын кандай колдонуу жолдорун, алып жүрүү жолдорун кеңири түшүндүрүп берди. Кесиптештерибиздин аскердик сабактан бир топ түшүнүктөрдү алып алганы бир чети өздөрү үчүн да пайдалуу болду окшойт. Анткени ар бир жигит техниканын кандай түрү болбосун, ал жөнүндө маалыматтарга ээ болгону дурус. Мындан ары жоокердик жашоо кандай уланат болду экен десеңиз, сыналгыдан алыстабаңыз. Күн сайын чегара заставаларында күжүрмөн эсеп өткөрүлүп турат. Анын алкагында өткөн күндөгү болгон иш-аракеттер боюнча баяндама берилет. Ошону менен бирге күжүрмөн эсептин негизинде кийинки күnkү кызматтарга жоокерлер бөлүштүрүлөт. Биздин кесиптештерибиз да кадимки аскердик тартип менен тиешелүү кызматтарды аткарууга тапшырмаларды алышты. 10дон Катаржукер Шарабидин уулу, 12ден Катаржукер Аматжан уулу, 20дан Катаржукер Нуров, 24төн Катаржукер Ташматов, ашпозчунун жардамчысы, Катаржукер Сайдымамат уулу, 5тен Катаржукер Акимбеков, 4төн Катаржукер Каныбеков, ашпозчунун жардамчысы, Катаржукер Камалдинов, 20дан застава түздөн түздөр топ башчылары куралга бөлүнчө кошумча күч караттарын эсебин жеткириле, ордуңардан баяндагыла. Эркин тур. Күжүрмөн эсептин негизинде биздин жоокерлер чегараны кайтарууга, ашканага, байланыш бөлүмүнө жана застава сакчылыгына бөлүнүштү. Эми берилген тапшырмага ылайык алар өз милдеттерин аткаруусу кажет. Жигиттердин аскердик кызматтагы 1 жылдык жашоосу аларды кайраттуулукка, сабырдуулукка жана турмуштагы бардык жумуштарды жасоого үйрөтөт эмеспи? Эркек бала үчүн жер жемиш туурап тамак даярдоо өөн учурашы мүмкүн. А бирок армияда булардын баарын милдеттүү түрдө үйрөнүшөт. Биздин телеканалдын сайт редактору Нияз Ташматов жана Таң Нуру Жума Баяны программаларынын оператору Эмилбек Каныбеков бүгүн ашканада кызматта. Бүгін біз Араван чегара заставасында Нияз экөөбүз кухнясына бөлүндүк. Бул жерде азыр картошканы арчып бүттүк, түшкү тамактанууну даярдап атабыз. Азыр Нияз экөөбүз турап буну. Бул жерде солдаттарга тамак даярдап, повардын жардамчысы менен даярлап, буюрса тамагын даяр. Нияз азыр мен турап берем, Нияз куруп арчыйт. Анан калган Нияз экөөбүз идишчүбүз. Албетте, жигиттердин ашканада тамак жасаганы кызыктуу көрүнүш. Улуулардын айтымында эркек киши жасаган оокатка периштелер колун малып турат экен.
Андан сырткары ашканадагы жуксуз идиштерди жууда булардын милдети. Ар бир идишти таза жууп, түшкү тамактанууга чейин даярдоо абзел. Жоокер турмушунда ашканада да тактык жана ыкчамдык талап кылынат. Азыр картошканы арчыдык, турадык, ага чейин азыр казанга салып койдук. Аңгычакты идиштерди чакап, мындай ошо вилка, мындай кашыктар жууп атабыз. Уже бүтөйүн деп калдык, бир-эки мына Нияз чайкай үйсө ошо менен бүтөт. Күчүрмөн эсептин негизинде мындагы жоокерлер Араван чек ара заставасынын сакчылыгына бөлүнүшөт. Кезметтеги жоокер заставанын аймагындагы коопсуздукту камсыздап, бул жерге кирип чыккан унааларды көзөмөлдөйт. Албетте 4 саат бою бир жерде туруу кыйын. Бирок аскердик тартип дал ушинтип жигиттерди сабырдуулукка үйрөтөт. Биздин каналдын жаңылыктар бөлүмүнүн оператору Тайыр Аматжанов застава сакчылыгына бөлүнгөн. Биз бул жерде күнүнө 8 саат турабыз, 2 бөлүнүп 4 сааттан. Бул жерде негизги милдетибиз сырттан чоочун адамдар келген адамдарды киргизбей, бул жерде заставаны сактоо максатында сырттан жат бирөө кол сала турган болсо, биз биринчилерден болуп нөмөтчүгө кабар беребиз. Ал эми заставанын байланыш тармагында өзгөчө кылдаттыкты талап кылган бөлүм. Ар бир маалыматты так туура жеткирип, маалымат сураган жерлерге так кабарды берүү милдет. Мен күчүрмөн эсептин негизинде байланыш нөмөтчүсү болуп дайындалдым. Бул жерде олтуруп, чалууларга жооп берип турам. Фотосъемка алып аткам, Берилген тапшырмаларга ылайык жоокерлер кызмат орундарында дал ушинтип эмгектенип, аскердик жашоо уланууда. Кызыктуу учурлар али алдыда. Назар салып туруңуз. Мамлекеттик чек араны кайтарууда чек арачылар атайын туунун жана чек ара мамычасынын алдында чек араны кайтарууга буйрук алышат. Азыр биздин кесиптештерибиз атайын чек араны кайтарууга буйрук алганы тизилип турган учуру. Чек ара заставасындагы жоокерлердин эң негизги ыйык милдеттеринин бири мамлекеттик чек араны кайтаруу. Ата мекенибиздин кадам жерине эч кимди жолотпой коргоо ар бир чек арачы үчүн сыймык. Бул жолу чек араны кайтарууга биздин кесиптештерибиз барышат. Төстөр, мамлекет чек ара коргоого жана кайтаруу үчүн чыгуу үчүн буйрук кылам. Кезмет түрү кароол, кайтаруу аймагы, Чегабат айыл аймагынын тайпасы. Милдети мамлекет чек ара бузуулар болтурбоо, чек арада жакын жайгашкан мыйзамсыз өтүүлөр болтурбоо үчүн. Эркентөр, азыр Кезмет застава нөмөткери коштоосу менен курал октоочу жайга барып, куралды текшерип, андан соң маршрут Араван айылынан Чегабат айылына чейин жөө басуу менен. Чек ара кезметине чыгуучу жоокерлердин ар бири куралдарын бир сыйра текшерип, андан ары чек ара тилкесине жол алышат. Кезметтик топ үчүн алыстан көз салуучу дүрбү жана байланыш рациясы керектүү буюмдар болуп саналат. Ошону менен бирге чек араны бузуп өткөн адамдарды кармоо үчүн кызматтык ит да алар менен чогуу жөнөйт. Күчүрмөн эсептин негизинде чек араны кайтарууга бараткан жоокерлер Марат Акимбек уулу, Орозбек Шарабидин уулу, Кубаныч Исмаилов жана Кудайберди Дыйкановдор. Сол, о! Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек арасын коргоого кадам. Бар. Чек арачылардын кезметтик убактысы 4 саат. Кайсыл мезгил, кандай аба ырайы болбосун белгиленген саат өзгөрбөйт. Демек чек араны кайтарууда жигиттерден чыдамкайлык талап кылынат. Биздин эфирдик режиссерубуз Кубаныч Исмаилов чек арада суук болгонуна карабай маанайы көтөрүңкү бойдон. Мен күчүрмөн эсептин негизинде чек ара кайтаруу кезметтик тобуна бөлүндүм. Азыр биз Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасында чек араны кайтаруудабыз. Биз ушул жерге келип, биздин чек арачылардын түйшүгүн өзүбүз көрүп, өзүбүз түшүнүп атабыз.
Ал эми дайыма кылмыш, кырсык окуяларын чагылдырып жүргөн биздин таанымал из кубарыбыз Орозбек болсо бүгүн чек арада мыйзам бузуунун алдын алып, алардын изине алыстан көз салып турган чагы. Эми чек арачынын негизги милдети бул чек арадан мыйзамсыз кесип өтүүчү адамдарды өткөзбөө, ошол эле учурда кандайдыр бир аткезчилик жол менен товар ташыган адамдарды санын болтурбоо максатында ушул азыр биз төртөөбүз бөлүнүп чыктык. Төртөөбүз ушул аралыгыбыз 4-5 метрди сактап, алдыда ит менен бара жатат. Бирөөсү андан кийинки оңду, андан кийинкиси солду карап, бул жердеги азыркы кооптулукка мындай көз жүгүртүп бара жатабыз да. Негизинен абал тынч. Мен болсо дүрүү менен коңшулаш мамлекеттин чек арасындагы болуп жаткан адамдардын мындай кыймылдарды, өзүбүздүн чек арадагы кыймылдарды көз жүгүртүп байкап бара жатам. Кесиптештерибиз аскердик жашоого бат эле көнүшүп, андагы берилген буйруктарды так аткарууну өздөштүрүштү. Алардын бири жаңылыктар бөлүмүнүн оператору Кудайберди Дыйканов. Кызматтык итти жетелеп, кезметтик топтун алдында жол баштап жүрүүдө. Мен азыр чек ара кайтарууга бул Джексон деген ит менен чыктым. Бул ит чек араны эгерде кимдир бирөө бузуп өтсө, анын издерин издеп табууга жардам берет. Мурда мен мындай иттерди кинодон гана көрчүмүн. Азыр бул иттин мага аябай жакты, өтө өзгөчө экен. Буйрук берсең, буйрукка түшүнөт экен. Аскердик кызматта жүргөн биздин кесиптештер чек ара кайтаруудагы кезметтик мөөнөттөрүн ийгиликтүү аяктап, эсен аман заставага кайтып келишти. Жолдош капитан, Кыргыз Республикасы мамлекет чек арасын кайтаруудан мыйзамсыз терс көрүнүштөр жана тартиптууларга катталган жок. Ага чек ара кезмети сырайт видео. Эркин тур. Эркин тур. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүлөрүбүз уланат. Азыр биз мынакей куралды топтоштуруу кайра жыйноо боюнча атайын сынак жүргүзөбүз. Сынак ушул чек ара заставадагы жоокер менен биздин кесиптешибиз Каныбеков жана Абдыкеримовдун ортосунда жүрөт. Демек оң жактагы катышуучу менин кесиптешим Каныбеков Эмил. Даярсызбы? Даярмын. Ал эми сол жактагы жоокер болсо, бул Абдыкеримов. Даярсызбы? Даярмын. Экөө тең даяр болгон болсо, анда мен 1-2-3 деп убакытты басамын. Даяр болсоңуздар, даярдыктан туруңуздар. 1-2-3 кетти. Азаматсыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр гана өзүңүздөр көп ул алдыңыздар. Эми мен убакытты айта турган болсом, чачуу боюнча оң жактагы Каныбеков 11 секундда 13 секундда 73 миллисекундда аяктаптыр. Ал эми сол жактагы Абдыкеримов, Жокер Абдыкеримов 11 секундда 37 миллисекундда аяктаптыр. Азыр биз кайра жыйноо боюнча дагы убакытты мен белгилейин. Даярсыздарбы? Анда 1-2-3 баштадык. Азаматсыздар, мынакей экинчи турудагы жыйынтыкталды. Топтоштуруу боюнча биринчилерден болуп, оң жактагы Каныбеков 20 секундда 77 миллисекундда, 20-77 деп коебуз. Мына ушул убакытта бүттү. Ал эми сол жактагы экинчилерден болуп бүткөн Жокер Абдыкеримов 24-28 секундда бүттүр. Тагыраак айтканда 24 секундда 28 миллисекундда убагында бүттү. Демек биринчи чачуу боюнча жеңишти Абдыкеримов, Жокер Абдыкеримов алган болсо, ал эми экинчи турда кайра топтоо боюнча Каныбеков биринчилерден болуп бүттү. Жеңишиңер менен куттуктайбыз.
Geç başlanıp bile. Ne yazdık? Куралды жыйноо жана чачуу боюнча куралды биринчисинде чачуу боюнча катардагы жоокер Каныбеков 12:60 секундда чачты. Катардагы жоокер Ташматов 20:60 секундда чачты. Кайрадан куралды жыйноо боюнча 29 секундда жыйнады. 40 секундда буяк жыйнады. Стандарт боюнча куралды бизде чачуу боюнча 7-8 максимум. Жыйноо боюнча 12-13 секундда жыйнаш керек. Бул стандарт боюнча. Кесиптештерибиз чек ара заставасындагы бош убактыларында гитаранын коштоосунда шаңдуу ырларды ырдап олтурушту. Сүйүктүү чек арамды душмандар алатпай, албаке сөзүм берем, жүзүңдү жер каратпай. Эл жигит эл четинде, азамат жок этинде, алыста кыргыз элин, ардайын сезиминде. Эл жигит эл четинде, азамат жок этинде, алыста кыргыз элин, ардайым сезиминде, ардайым сезиминде. Ошентип биздин телеканалдын кызматкерлеринин жоокердик турмушу да соңуна чыкты. Араван заставасынын башчысы Саланов жигиттерге эки ооз сөз сүйлөп, ыраазычылыгын билдирди. Урматтуу жоокерлер, бүгүн 2 күндүк кызмат кылып бергениңерге чоң рахмат. Ошо ата мекенди коргоп, 2 аз болсо дагы келечекте ошо иниңерди жаш болуп турган болсоңор келгиле ата мекенге кызмат кылып, ишиңерге ийгилик, ушул алдыга карап жүрө бергиле да жигиттер. Чоң рахмат. Урматтуу жоокерлер, 23 февраль мекен коргоочулар күнү менен куттуктайм. Аягында майрамдык чыгарылышыбызды тартууга көмөктөшкөндүгү үчүн Араван чек ара заставасынын жамаатына Ошбирим телеканалынын ыраазычылык баракчасы ыйгарылды. Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын Араван чек ара заставасынын командачылыгына терең ыраазычылык билдирет. Рахмат. Ким? Эмирхан. Чоңойгондо ким болосуң? Чыгычы. Ата мекенди сактайм. Ата мекенди коргойм. Kimdir o? Çak geldi. Suron mu arasan? Sana kadar öğrenmiyorsunuz. Sigaret var da. Karaköz vay vay vay. Түшкүлө. Жолдош сержант, катардагы жоокер Нуров 15 жол аткарды. Менен адам ва. Oroz ары бери 1-2 точканы карап кой. Бер жака бурул. Кыздар жүрөт да ошо. Кана астафирулла деп койгон.
Bak özüne karap. Kettik. O